Кайнап жаткан сууга туз салып, камырды салып бир аз кабулап, ушундай даамдуу батонду бышырып алсак болот. Бир идишке жылытылган сүттү куюп алабыз. Артынан дрожжи, сахар, туз салып, тегиз аралаштырып алабыз. Андан соң алдын элеп алган унубузду дагы салып алабыз дагы колго жабышкан жумшак камырды жууруп алабыз. Артынан эле сливочный маслону кошуп, камырга сиңдире жууруп, жумшак колго жабышпаган камырды даярдап коебуз. Бир саатта ачып чыккан камырыбызды эми тең экиге бөлүп, булка формасында тоголоктоп алабыз. Андан кийин эле алдын кайнатып алган кайнак суубузга 1 чайный ложка туз салабыз дагы, аралаштырып туруп, даяр болгон камырыбызды 30 секундда ашыкчасына салып туруп, эки жагынан оодарып алабыз. Эми бат-баттан камырларыбызды пергамент кагазына чыгарып, бычак менен кооздоп кесип алабыз дагы. Жумуртканын сарысы менен бетин сүртүп туруп, кунжуттан себелеп коебуз дагы. Жогорку градуста духовкада бышырып алабыз. Магазиндеги сатылган батондон кем калбаган даамдуу батондорубуз даяр болду. Даамы өзгөчө сонун болот, жасап көргөндө гана билесиз. Рецептти сактап алыңыз, сөзсүз пайдасы тиет.